Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Сталбек Бекболотов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева Казакстан кыргыздарынын ассоциациясынын төрагасы Шавкат Исмаилов менен жолугушту. Университетте окумуштуулар кеңешинин кезектеги жыйынынын экинчи отуруму болуп өттү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына жана университеттин 80 жылдыгына карата өткөрүлгөн сабаттуу жаз акциясы жыйынтыкталды. Туруктуу өнүгүү үчүн Жашыл жана Санарип университет аталышында тегерек стол өттү. Дене тарбия жана спорт институтунун дене тарбия кафедрасынын окутуучусу Автандил Амангелди уулу Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу катары Ташкент шаарында өткөн Азия чемпионатында биринчи орунду ээлеген. Окумуштуулар кеңешинин кезектеги жыйынынын экинчи отуруму өттү. Отурумдун күн тартибинде университеттин 2023-2024 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн жана Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы, кыргыз тили жана адабияты боюнча, мамлекеттик аттестациянын жыйынтыктары боюнча жана 2024-2025 окуу жылына карата кабыл алуу комиссиясынын отчету каралды. Кеңештин жүрүшүндө Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучуларына окумуштуулук наамдар ыйгарылды. Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева Казакстан кыргыздарынын ассоциациясынын төрагасы, Казакстан элинин ассамблеясынын кеңешинин мүчөсү Шавкат Исмаилов менен жолугушту. Кыргыз мамлекеттик университети менен Казакстан кыргыздарынын ассоциациясынын кызматташтыгы көп жылдардан бери уланып келет. Казакстан кыргыздарынын ассоциациясынын колдоосу менен студенттерибиз жыл сайын Астанага студенттик мобилдүүлүк программасынын алкагында барып турушат. Университеттин 80 жылдык маарекесине жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата өткөрүлгөн сабаттуу жаз акциясы жыйынтыкталды. Сабаттуу жаз акциясына жалпы 322 студент катышып, атайын түзүлгөн калыстар тобу тарабынан текшерилип, жеңүүчүлөр аныкталды. Жеңүүчүлөр 17 ноябрь эл аралык студенттер күнү жарыяланып, баалуу сыйлыктар тапшырылат. 1-2 ноябрь күндөрү Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтунун директору профессор Самат Жумалиев Кытай Эл Республикасынын борбору Пекин шаарында өтүп жаткан СИИ 2024 дүйнөлүк билим берүү жарманкесине катышууда. СИИ 2024 дүйнөлүк билим берүү иш-чарасына дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү катышып, кызматташтык тууралуу пландарды сунушташууда. Иш-чаранын негизги максаты жогорку окуу жайлар арасында билим берүү багытындагы кызматташууларды чыңдоо жана эл аралык байланыштарды кеңейтүү. 29 октябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде туруктуу өнүгүү үчүн Жашыл жана Санарип университет аталышында тегерек стол өттү. Иш-чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин илим, эл аралык мамилелер жана инновациялар боюнча проректору Айгүл Чалданбаева, эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Рахат Райгызы, окуу жайдын курам жетекчилери, кафедра башчылары катышты. Бул иш-чара Erasmus+ программасынын жана Green KG долбоорунун алкагында уюштурулуп, анда табигый илимдер жана туризм институтунун жана маалыматтык технологиялар борборунун аткарып жаткан иштери тууралуу кенен маалымат берилди. Университеттин туруктуу өнүгүүгө жана санариптештирүү процессине кошкон салымы талкууланып, келечектеги пландар белгиленди. 21-25 октябрь күндөрү Эгемберди Манаев атындагы Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунун директору, тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова Кытай Эл Республикасынын Сиань шаарында өткөн жибек жолу боюнча аймактык кызматташтык жана өнүгүү аталышындагы эл аралык илимий конференциясына катышты. Конференциянын жүрүшүндө Чолпон Койчуманова Борбордук Азия жана Кытай жалпы келечек туруктуу өнүгүү жана өз ара гүлдөп өсүү үчүн кызматташтык аталышында доклад жасады. Ошондой эле конференциянын алкагында профессор Чолпон Койчуманова жаш окумуштуулар жана докторанттар үчүн Кыргызстан жана Кытай тарыхтын жалпы барактары аталышында лекция окуду.
Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн эл аралык илимий конференциясында Эгемберди Манаев атындагы Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунун 3 курсунун студенти Данияр Бекишев КМШнын лидери төш белгиси жана күбөлүк менен сыйланса, Казакстандын Астана шаарында өткөн түрк элдеринин мыкты студенти эл аралык сынагында Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери Дилназ Беркуталиева, Милана Сейизбекова 1-орунду, Гүлмай Жуманова 2-даражадагы диплом менен, ал эми 6-чы эл аралык чыгармачылык сынак конкурсунда Мээрим Телебалдиева вокал боюнча катышып, 1-даражадагы диплом менен сыйланды. Жогорку окуу жайлардын мыкты студенттерин чогулткан сынак академиялык чеберчиликти гана эмес, татаал маселелерди чечүүгө, чыгармачылык мамилени көрсөтүү үчүн уникалдуу аянтча болду. Студенттерибиз өздөрүнүн билимин тереңдиген, ой жүгүртүүсүнүн оригиналдуулугун жана лидерлик сапаттарын көрсөтүп, мыкты деңгээлде аткарышты. Телесабак билим берүү долбоору Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору менен Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясы тарабынан биргеликте даярдалды. Телесабак билим берүү долбоорунун максаты билимди ар бир адамга жеткиликтүү кылуу. Дене тарбия жана спорт институтунун студенттери салттуу жаа атуу боюнча Мурас таймашына катышты. Иш-чара Дасмия этнокомплексинде өтүп, студенттер Кыргыз элинин байыркы жаа атуу өнөрү менен таанышып, өз күчтөрүн сынашууга мүмкүнчүлүк алышты. 31-октябрь күнү Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде дене тарбия кафедрасынын окутуучусу Автандил Амангелди уулун тосуп алуу иш-чарасы өттү. Ташкент шаарында волейбол боюнча өткөн Азия чемпионатында 1-орунду ээлеген Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин дене тарбия жана спорт институтунун окутуучусу Автандил Амангелди уулун тосуп алуу иш-чарасы өттү. Иш-чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору Жайна Садыкбек кызы, дене тарбия жана спорт институтунун директору Каныбек Сарымсаков жана профсоюз уюмунун төрагасы Назар Догдурбек катышып, Автандил Амангелди уулун жеңиши менен куттуктады. Дене тарбия жана спорт институту биз ушул мыкты спортсмендерди даярдап адис катары чыгарып келебиз. Буга ушул мисал катары ушул Автандил окутуучубуз, Автандил агайыбыз мисал катары келтирип кетсек болот. Кыргыз мамлекеттик университетинин дене тарбия жана спорт институтунун дене тарбия кафедрасынын окутуучусу Автандил Амангелди уулу Кыргыз мамлекеттик волейбол боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу катары 18-24 октябрь күндөрү Ташкентте өткөн Борбордук Азия волейбол ассоциациясынын чемпионатында Кыргыз улуттук курама командасы менен финалга чыгып, финалда Өзбекстан менен кезгелген. Финалдык оюн 3-0 эсебинде Кыргызстандын пайдасына аяктаган. Оюндар аябай күчтүү болду, аякта деңгээл башка. Анан чыкканда мен үчүн да бул чоң мындайча айтканда вызов болду десем болот. Өзүмдүн деңгээлимди көрөйүн деп. Анан тышкары оюндар жакшы болду, бирок Кыргызстан жакшы нерсе бир дагы мамлекетке утулган жокпуз. Ар бир оюнду уттук жана финалда Өзбекстан мамлекети менен кездештик. 3-0 эсебинде утуп, ошо жеңишке ээ болдук. Эмоциялар абдан сонун, бул дагы мен үчүн чоң жетишкендик, жаңы чакырык десем болот. Ошондуктан жакшы гана нерселер, оюн жакшы болду, өтө сонун, чоң деңгээлде. Иш-чара Кыргыз мамлекеттик университетинин дене тарбия жана спорт институту тарабынан уюштурулду. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы жана Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына арналган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Кыргызстандын калыптанышына жана билим берүү тармагына зор салым кошкон чыгаан инсандар, илимпоздор, искусство ишмерлери жана коомдук активисттер менен жолугушуулар өтүүдө. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.